Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Только фото, а? Видеоч? Жоқ, только фото. Таштандыларға толған, қаралбай алған жер болчу. Мына бүгін таптақыр өздерді. Жерде жүрген адамдар майрамдық маңайда өседі. Бұл дарақтар өседі, құдай қаласа қойған. Жүрген бақ болады, бөлікөлер болады. Шартықтар, шартын ғанақтар өседі. Ады қарасан, заман болып жаңа шаһардайды. 1-2 жыл Бішкекте болған адам қайсыл жерге келіп қалдым деп танымай да қалады тұрғанда. Жаңа үйлер, жақсынақай, көше, жол. Лайым Бішкектің бардық районында, бардық жерінде осындай заман бар, бос. Өрөкшкеш, азыр ушундан чыгып эле Жээнбеков менен жолугушууга сиз дагы барасыз да? Ооба, убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү чакырылган. Бул жерден чыгып сизге кабарабыз. Кайсы маселе эмне талкууланат деп ойлоп атасыз? Алдан ала күн тартип аныкталган эмес. Жолугушуунун жүрүшүндө тигинде бул маселелер көтөрүлөт. Негизинен бул Кыргызстандын бүгүнү, эртеңи деген тема болот. Бүгүн эртең деген жерде сөзсүз түрдө кечээ деген тарых, жакынкы тарых сөз козголот болуш керек. Анткени эртеңдин негизи кечээ да, туурабы? Бүгүн туура кабыл алынган чечим. Мен ойлойм, ушундай стратегиялык планда маселелер көтөрүлөт. Эгер ушундай жолугушууганын өзүн кандай көрүнүш катары баалап атасыз? Эми бул жолугушуу абдан зарыл. Бул экинчиден бул символикалуу. Бийлик конкреттүү учурда алганда президент Жээнбеков Кыргызстандагы бардык саясий күчтөр менен кызматташууга даяр экендигин көргөзгөн, ачыктыктын кызматташууга кызыктар экендигин белгиси. Экинчиден, убактылуу өкмөт бул тарых. 10 жыл өтүп апрель тарыхый окуяларынан. Бул президент Кыргызстандын келечеги кечээки күндөн келип чыгарып, өткөндүн каталарын таанып, аларды келечекте болтурбоого мындай аракет кылып аткандыгынын белгиси деп ойлойм да. Мына эми билесиңердер, мисалы тарыхты бурмалап, тарыхты өчүрүп, тарых менден гана башталат деп аракет кылган адамдар да болду. Бирок тарыхты өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Тарых барды ордосуна тез эле коюп коет экен. Биз өткөндөн уялбашыбыз керек. Анткени ал биздин тарых. Ата-энелерди балдар тандап албаганда эле тарыхты да эл тандап албайт. Аны тарыхый кырдаал, анан элдин өзүнүн энергетикасы аныктайт. Тарыхтагы жакшылыктарды улантышыбыз керек, кемчиликтерден сабак алышыбыз. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү бир Жээнбековго сын пикир айтып, кемчилигин көрсөтүп айтканга эркизет да, Кеттик балдар. Эми биз ар дайым айтып келгенбиз. Мындан жаш кезибизде айтканбыз.
Azыр эми биз аксакал болуп калдык. Биз алардан бир нерсе сурабайбыз. Өзүбүздүн тарыктагы коомдук ордубузду сыйлайбыз. Биз өзүбүздүн баркыбызды билебиз. Биз көз карашыбызды түрмөгө отургузса да өзгөртпөгөн адамдарбыз. Албетте, тигинде бул маселелер боюнча объективдүү ой пикирлерди айтабыз. Satın alıp özümüzden Төлөп бердин да. Төлөп койдуң сен? Yok telefon. Төлөp коет. Sorma çarpıcı için vakit müçesi olduğuna işte tekliflerde. Сагалга төлөп коет. Nazım Bey bitirmeden sorumluluğu içinde balgısızlık vatandaş 15 baktık. Алар берип коет. Nazım Bey özünü tutarsa. 3 жылдан бери шаарда болгон жокмун десем болот. Мен үчүн күтүүсүз болду. Шаар кыйла өзгөрдү. Күндө шаарда жүргөн адам муну байкабайт. Өзгөрүү жакшы жагына болду. Заманбап жакшы үйлөр, жаңы технология менен салынган. Курулуш курулуштар. Анан ушул жерде парк курулат экен деп мен түрмөдө жатканда эле угуп жүргөм. Мэриянын граждандардын көтөргөн демилгесин уккан ушул жерге ар ким өз каалаган адам келип барып отурса болот. Бүгүн ушундай мүмкүнчүлүк болуп, ниет кылып койдум эле ошол жерде. Мына бүгүн ушуну аткарганга мындай шарт түзүлдү. Азыр баардык менен келип барат. Шаарда ушундай парктар көп болсун. Статын кайра калууна кетирсин. Ал убактылуу өкмөт мүчөлөрү бүгүн ошол өлкө башчысы менен жолукту дешет. Ал жакта кандай жолугушуу бүгүн? Жолугуштуңуздарбы же жолугушуңуз? Жок, бүгүн болду. Эмне туурасында сөздөр болот? Ошол боюнча айтып күн тартибалдан аныкталган эмес. Эми баарыбызга түшүнүктүү. Кыргызстан жөнүндө сөз болот. Ал эми ошо өлкө башчынын убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуу эмнеден кабар берет? Бул сиз кандай баалайсыз? Өлкө башчысынын бардык саясий күчтөр менен кызматташууга даяр экендигин, тарыхты баалай билип, тарыхтан сабак алууга жөнөмдүүлүгү бар экендигине кабар берет. Рахмат. Tanıyor Abdülsayit, hem size göz yakınlar жақсы tanışırsınız. Жаңы işinizde ilgilikler koşturup dursun. Bunu bayandama boyunca sıra vereyim. Авариялық мектептерде 17 мектепті көргөзүп атасыңар да, ошонун ичинен Ош областындагы 2 мектеп авариялық мектеп экен. Кайсы мектепти айтып бере аласызбы? Ал тизме курулуш агенттигиндеки мен азыр конкреттүү цифраны гана билем, азыр кире электин. Эмегечи. Ош облысы боюнча Өзгөн районундагы Кысык алма мектеби 17 мектептин ичинен бирөөсү. Экинчиси? Экинчиси Төрөшев, коммунизм Алай районундагы коммунизм айылындагы Төрөшев атындагы мектеп. Мен ишенбейм, ушу Кыргызстанда 17 эле мектеп авариялык абалда дегенде. Кыргызстанда мектептердин жарымысы авариялык абалда. Мына силер өзүңөрдүн отчетуңарда берип атасыңар. Карап көрсөңүздөр, биз өкмөт, силер бизге жөнөттүңөр фракция. Кыргызстандагы авариялык мектептер 17 атасыңар, анан кайтып ошол барактын экинчи барагында мектептердеги авариялык абар 2017-жылы 193 мектепте атасыңар. Биз кайсысына ишенебиз? Чына Өскелмович, мен неме өтүп коеюн, айтқандай бизде ошол бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги тарабынан 17-жылы 193 мектепти аварийинде берген бизге. Мунун ичинен 166-сы жаңы курулушка муктаж, 18 мектеп капиталдык ремонттоп түзөө иштерине муктаж болчу. Бүгүнкү күндө ошол 166-нын ичинен 15 мектепти биз Сабат өнүктүрүү фондунун эсебинен каржылануучу 27 мектептин ичине киргизгенбиз. 3 мектептин курулушу бүгүн башка каражаттардын эсебинен бүткөрүлдү. 5 мектептин курулушу биз тарабынан бүткөрүлдү. Жалпысынан бүгүнкү күндө 73 мектептин долбоорлук жана курулуш иштери биз тарабынан жүргүзүлүп жатат. Дагы эле сиз айткандай бүгүнкү күндө
объект, анын 64 мектеп, 2 спорт зал, 2 бала бакчасы болуп туруп, бүгүн курулушка муктаж туруп атат. Сиз айткан туура айтып атасыз. Маселе 17 деген жөнүндө жанагы агенттикке билим берүү министрлигинен илинип калыптыр. Ошол боюнча түшүнүктүү. Нары кетпей эле коюңуз. Нар жагы менен жакшы элем. Эми ушу кандай критерийлер менен аныктап чыктыңар да ушу 17 мектепти? Бул жанагы контейнер деңгээлине жетип калган мектептерби 17-тиң? 17 негизинен бул жерден бизде 2010 жылы атайын ЮНИСЕФтин жардамы менен билим берүү министрлиги биздин Кыргызстанда болгон 2200дөн ашык мектептердин баардыгын ошолордун жардамы менен монитор көтөрүп чыкканда, ошонун базасынан алынган данныйлар. Ошол жерде кайсы Түшүнүктүү, бул билим берүү министрлиги эмес, даже УКСтик эмес, бул ЮНИСЕФтин маалыматын берип атасыңар да, так маалыматты бере алган жоксуңар. Мен сизге бир нерсени айтайын. Былтыр да козгогон. Биз мына Эльвира Жыргалбековна билет, Жанар Кубанычевич билет. Биз Чоң Алайга барганбыз. Ошол жерде ачык суу деген айыл бар. Аяка өмүрүндө министр барбаса керек. Ошол мектептин сыртынан карасаң ичи көрүнөт, ичинен карасаң сырты көрүнөт. Ал авариялык мектеп. Ал эмне үчүн бул тизмеде жок? Же ал жакта депутат жок болгон үчүн бул тизмеде жок бул? Биз кирип көрдүк, ар бир класста бирден буржуйка. Илгери Союздун убагында чабандар, койлор козу салып койбосун деп буржуйка койчу. Азыр балдар буржуйка менен окуп атат. Андыктан Каныбек Абдусаитович, мен сизден суранам. Ушу Чоң Алайга барып мектептерин баарын өзүңүз көрүп келсеңиз, анан Чаткал деген бар. Анан Актала деген бар. Мына ушул 3 чакан районунда бир дагы депутаты жок, жогорку кеңеште өкүлү жок. Мына ошолордун мектептеринин жарымы авариялык абалда. Мына Чаткалга да барып келгенбиз. Эльвира Жыргалбековна билет. Көрдүк, мектептин артын жыгач менен тиреп коюптур. Кулабасын деп. Ана силер 17 мектепти окутпайсыңарбы? Ким ишенет? Мен эми баягы билген намазың оку дейт, мен өзүм негизги маселени айтайын. Мына окуу куралдары боюнча министрден кызматтан кетиштин негизги себептеринин бири болгон. Генеральная прокуратура выявила нарушение при закупке адаптированных российских учебников деп 3 сентябрда чыкты. Бул тендер болчу. Мына ушул жаатында 10 күндөн бери башкы прокуратура эмне иш кылдыңыздар? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Башкы прокуратуранын 11-чи башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Акмазаров. Негизи жакыныраак койсоңуз микрофонду, жакшы болот. 2019 жылы билим берүү органдарында 140тан ашык текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Билим берүү министрлигинде быйыл да текшерүүлөр жүргүзүлүп, алардын катарында 3 факт ЕРПП катталган. Бул китептерди жана телевизорлор сатып алуу боюнча тендерлердин текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен, мисалы естествознание 5-класска жана география 6-класска деген китептерин сатып алуу тендерлери боюнча 32 миллион сомдук зыян аныкталып, 2019 жылдын февраль айында ЕРПП катталган. Дагы бир факт, бул 5-класска англис тили сабагы боюнча 5-класска деген китептин 15 миллион сомдук тендери текшерилип, бул жерде да мыйзам бузуулар аныкталып, бул факттагы ЕРПП катталып, бүгүнкү күндө мамлекеттик коопсуздук кызматында тергелүүдө. Мындан сырткары 1-2 класстарга ылайыкталган математика сабагы боюнча китептерди сатып алуу тендери. Залкарбек Каримжанович, мен сиздин сөзүңүздү бөлүп коем, кечиресиз. Мен сизден аны сураган жокмун. Мен 3 сентябрдагы башкы прокуратура тарабынан аныкталган китеп сатып алуудагы өзүңүздөр буну чыгардыңыздар сайтка. Генеральная прокуратура выявила нарушение при закупке деп. Бул россиялык окумуштуу Моронун математика китеби 90 миллион сомдук тендер жөнүндө болуп атат. Рыскелди Чыныбекович, бул факта текшерилип, 90 миллион 969 миң сомдук тендер, бул математиканын 1-2 класстарына ылайыкташтырылган китептерин сатып алуу фактысы башкы прокуратура тарабынан сунуш берилген, билим берүү министрлигине бүгүнкү күндө каралууда. Силер билим берүү министрлигине сунуш берген жоксуңар. Силер Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнө сунуш бердиңиздер дагы, бул тендерди карап чыгуу боюнча неме алыңар. А эмне үчүн кылмыш ишин козгогон жоксуңар? Бул жерде мындай болуп атат да. Бул китептерди сатып алууга тендер жарыяланат. Басып чыгарууга тендер жарыяланат. Бул китептерди даярдап койду. Моро деген математик дүйнөдөн өтүп кеткен. Анын укугу Кыргызстанда бир эле басмаканада бар. Мына дайыр ата окулуучу отурат.
Бұл жерде бүт Қырғызстандағы басмақханачылардың бардығы қарсы шығышты. Білім беру министрлігінің алдындағы академияның басшысы қарсы шықты министрге. Книжный палатаның өкімет аяндаған басшысы қарсы шықты. Бирок министр өзін білімді қылды дағы Арабаевтан академиктерден өткөрүп алып тұрып, анан тендерге шығарып қойды. Мына, сіз жақшылап оқысаңыз, сіздер ГРС-те не қылдыңыздар? Гарси Пасаулус менен Мулбауэрді не қылдыңар? Мулбауэрлерден біз ас берсек, тигілер көп берді деп, қылмыс үшін қозғап, Шайықованы жұмыштан алдыңар, Идрис Қадырқұловты қызматтан кетіргенге мажбурладыңар. Бирок Бишкек шаардык соту Гарси Пасаулусты жеңүүчү деп табып койду. Эми эмне кылыш керек? Эми Шайкова менен Кадыркулов тап келгиле кайта ордуна. Тигилер сот кайта ордуна келбеди, Гарси Пасаулус утту дебеди. Мына башкы прокуратура кылган иши. Бул жерде тендерге 2 компания катышып атат. Аркус, анан кийин Print Express. Аркус берип атат 89 миллион. Print Express Кыргызстандык басмаккана берип атат 57 миллион. Айырмасы 32 миллион сом. Кызыкчылыгы көрүнүп турбайбы, кылмыш иши көрүнүп турбайбы? Силер сунуш берип атасыңар. Өкмөткө. Кылмыш иши козголуш керек да, бирде кызыкчылыгы ор коюп көрүнүп турбайбы? Мына ошо Print Expresстин башчысы айтып атат, эгер мага 45 миллион сом берсе, мен 1-класстан 10 класска чейин математика китебин басып берем дейт. Ошол даяр китептерди мен көрдүм. Ал китептердин наркы 150 сом турат, 300 сомдон бааланып атат. Билим берүү министрлигидеги эң чоң коррупция бул окуу куралдарында. Мына акыркы 3 миллион долларга тендер жарыяладыңар. Ким утту? Вьетнам, Индия, Италия. Китептердин баары бирок болду. Туурабы, урматтуу билим берүү министрлигинин жетекчилери? Туурабы? Туура, мына башкардын. Эмче ушу Вьетнам бизге китеп басып берип атпайбы? Орустар жазып берип атат. Кыргыздын академик билим берүү министрлиги эмне четтен калдыңар силер? Орустун Моро кайтыш болуп кеткен ошонун китебин математикасын. Кыргызстан Бекбоевдин китеби бар да, математика. Каныбек Абдубасов жакшы билесе, аны казактар окуп атат. Кыргыздын математика окумуштуусун китебин казактар окуу куралы катары пайдаланып атат, кыргыздар Орусиянын окуу куралдарын окуп атат. Анан сатып алып атабыз. Коррупция бар бекен? Мына башкы прокуратура силер коррупция менен күрөшсөңөр, ушул менен күрөшпөйсүңөр. Сунуш бердик дейсиңер, кантип сунуш бересиңер силер? Байкуштарды камап атпайсыңар. Бу жерде 32 миллион сом айырма болуп атат. 3 миллион долларга китептерди чыгарды Вьетнам. Индия утуп алды тендерди. Вьетнамга субпайдратка берди, Вьетнам басып Кыргызстанга берди 1 жылда. Келген китептер бар бирок. Азыр билим берүү министрлиги мектептин директоруна айтты, ошол жана жерлердин баарын жап кылат атат, аталардын баарын. Кайчы менен 40 кылат атат. Мына коррупция. Каныбек Абдубаситович, мен сизге палатада айткам, сиздин ал жерде бир 2 немеңиз бар. Кеңешчи келет өздөрү, эртең бүрсү барат бош келет сизге. Мындай иштер бар депчи. Билет алда күлүп атпай жаныңыздагы. Ошол экөөнү тең билет. Алардын аты жөнү чыккан. Тендердин башында ошол экөө отурат. Мына мен учкунда генеральный директор болуп турганда мына Дайыр Атакулович отурат. Мыкырчандын Армениянын окумуштуусунун китебин чыгардыптыр, ошол кездеги билим берүү министрлиги. Анан мага кат келди, 11 миллион сом акча төлөп бердик. Армениянын окумуш математика китебин жазга, Мыкырчанга. Авторский гонорар. Көрсө китептин баардыгын басып чыгарарда, берде кызыкчылыктын баардыгы автордун гонорарда жатат. Тендер деген тең бер деген ошол жатат. Ал үйүндө жатып алып туруп, кыргыздар ошо уруксат берип койгондугу үчүн ошо жарым акча 11 миллион сом акча алып атпайбы. Мына ушул боюнча мен какшалоо келип атам кошот. Анан Каныбек Абдубаситович мындай бар да, илгери мектеп басмаканасы деген бар болчу, туурабы? Мектепте окуу куралдары бар, ошо мектеп басмаканасы болчу. Учкун турбайбы? Китептин баарын ошол жакта 150 сомдон бастырганча силер 300 сомдон сатып алып атпайсыңар. 2 китептин ордуна 1 китеп алып атпайсыңар, анан бизге отчет берип атасыңар, 84% окуу куралдары менен камсыз болду депчи. Ушул коррупцияны жоюңузчу, Каныбек Абдубаситович. Ушул жаатта мына Дайыр Атакулович отурат. Кирип сизге түшүндүрүп айтып берет. Кимдер лобби кылып жүргөнү, кимдер хобби кылып жүргөнү бар. Бул жем болуп калды. Министр келди, ошол жерге сайылат. Окуу куралдар. Анткени окуу куралдар бюджеттен акча берилет, анан эл аралык уюмдардан 12 миллион доллар келген окуу куралдарына. Мына 3 миллион долларын Вьетнам утуп алды, Иран менен. Уялбайсызбы? Вьетнам китепти басып берип атса, акчабызды Кения басып берип атса, өзүбүздүн улуттук басмаканада эчтеке жок турабыз. Өкмөт бул жааттан так иш алып барбай койду. Бир мамлекеттик басмаканасы жок.
4-5 жол айтты Мұхаммедқали Дүйшекеевичке. Ушул гознак түзө албайбызбы биз? Паспортубуз Молдавияда, акциздик банкка Белоруссияда. Бүт ушул мына Алазимовичте жакшы өтүп атат. Мына ушул жаатында окуу куралдары боюнча бир чоңураак иш алып барсаңыз, ушул жана коррупцияны токтотуңуз. Burada билим берүү боюнча. Бар бу жерде. Балдар бакчасы бар, мектептер бар. Ал билим берүү министрине башы бетти. Ал кайда келди бер? Берди. Кана? Жо начальнигин сурап атам. Урматтуу келди Чыныбек ал киши отпускага чыгып анын орун басары келди бияка. Эмгек өргүсүндө Биз эртеден 2 сааттан ашык балбак зарлык боюнча билим берүү министрлигинин көйгөйлөрүн чукудук. Сиз 1,5 саат соткаңыз чукудуңуз. Мен көрүп отурдум да ушул жерден. Сиз кошумча баяндама менен чыгышыңыз керек болчу. Чыккан жоксуз. Кыргыз өлкөсүнүн мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы бар. 23-сентябрда 30 жылдыгын белгилеген жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде. Мындан 3 жыл мурун ошол сиздин департаменттин башчысынын кызмат орду каралсын деп чечим чыгарганбыз. Каралган жок. Ал мамлекеттик тилде сүйлөй албайт. А мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 9-чу беренеси кимге керек анда? 8-чи беренеси кимге керек? Мамлекет башчысы, төрага, премьер-министр, Конституциялык соттун төрагасы ошол гана билиш керекпи? Бишкек шаарында билим берүү көйгөй көп да. Эч аракет жок да. Мугалимдерге чайпай, окуучуларга вайпай. Башка ишти кылган жоксуңар. Коррупция. Кезек күтмөй. Бир дагы кошумча баяндама чыгып айткан жоксуз бул көйгөйлөр. Мен сунушум фракциянын чечимине билим берүү министрлиги окуу куралдарын чыгаруу боюнча саясатты кайра өзүнүн колуна алсын. Мурунку мектеп басмасын кайра калууна келтирүү боюнча аракеттерди көрсүн. Ушул сунушту кошуп коён, ошо учкундун базасында кыласыңарбы, гознактын базасында кыласыңарбы, өкмөт муну чечиш керек. Коррупцияны ушинтип токтотот. Болбосо кете берет. Ушул сунушту киргизем.